бойдок болушубуз Алланын суноосубу же биз аракет кылбай жатабызбы деп. Сиз аракет кылбай жатасыз. Алла Тааланын сизге берсе, үйлөн деп, машалла. Кыздарды жаратып берсе, анан өзүң болбой атсаң, анан Аллага шылтоолап койсоң, болбойт да. Машалла, жакшы суроо берди. Карагыла, үйлөнүү сүннөт болот. Иман толуктанат. Ырыскыга ырыскы кошулат. Артыңыздан перзент уланат. Үйлөнүш керек. Бул алхамдулилlah, бул жашоонун өзүнүн бир даамы. Жашоонун өзүнүн алхамдулилlah, Алла Таала ушундай ааламды бардыгын өзү жалгыз, бирок бардыгын жуп кылып жаратып койгон. Пайгамбарыбыз айткан: "Я ма'шара шабаб, ман истата минкумул ба'та фалятазавваж." Эй, жаштар, бойдоктор, укула дейт. Күчүңөр жетсе араңардан үйлөнсүн деген. Ким күчү жетсе үйлөнгөнгө үйлөнсүн деген. Анткени көздү сактайт, уяттуу жерди сактайт. Бул жөнөкөй нерсе эмес туган. Ошон үчүн үйлөнүңүздөр, аракет кылыңыздар. Кой малдын, тооктун эти арам экенин айтып койсоңуз, кәрістердің кафесінен жесе қандай болады? Эми бұл мындай да туғандар. Эпте өле құрсаға машты жейін деген болбойды. Алдын алып келгенде ылғамай эле оозуна сала берген болбойт. Мусулман адамга Алла буйрук берген, пайгамбарларга буйрук берген, пайгамбарыбыз үммөтүнө буйрук берген. Адалдан жегиле, пакиза жегиле. Алкымдан арам өтүп кетсе дуа кабыл болбойт, ибадат кабыл болбойт. Арам менен чоңойгон денеге дозоктун оту жетиштүү деген. Биз үммөт, бир мусулмандар бисмиллахи Аллаху акбар деп мууздалга малды гана жейбиз. Тоок болсун, кой болсун, мейли. Ошон үчүн эт маселесинде өтө этияттанайлы. Эт маселесинде сурап койсоңуз, бул айып эмес. Же болбосо алхамдулилlah эт жебей койсоңуздар жашоо өтө берет таксырлар азыр. Кудайга шүгүр, жумуртка бар, башка нерселер бар, балык дегендер бар. Мурдагыдай доор эмес. Ошон үчүн иншалла мына койду карап туруп, мына жактан сөзсүз арада жакшы касапчылар болуш керек. Арада биздин ушу айтканыбыз, сунушубуз да ушул. Бардык мусулмандардын адал тамагына себепчи болгон кафелер кандай жакшы нерсе. Кымбат болсо да ошону жеңиз. Адалдан жеңиз туган. Бул жерде аянбаңыз. Өзүңүздүн алкымыңызга, ахиретиңизге аянбаңыз, адалдан. Мындай иншалла арам нерсени жөн эле уруп жей берсе болбой калат. Имам намаз окуп жатканда артында сапта турган кишилер кайталап окуса болобу? Чоң рахмат. Жок туганда. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Качан Кур'ан окулганда силер унчукпай кулак салып тургула" дейт. Пайда Кур'ан Кур'ан, силер унчукпай отур. Алла Субхана ва Тааlanын буйругу. Унчукпай жакшы окуп тургула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аркасында окуп атканда бир жол аркасында окуп атты эле, айтты. Пайгамбарга чаташып кетебиз деди дагы. Бүткөндөн кийин анан ким Кур'ан окуп атты? Ускуну фис сала. Намазда тынч турбайсыңар одан, кайталабай. Кыраатул имам кыраатул лаху. Имамдын кырааты аркадагы кыраатка жетиштүү. Ал имаму заминун. Хадисте пайгамбарыбыз айткан, имам жоопкер. Имамга биз ыктыда кылдыкпы, жүктөдүкпү? Болду. Имам отвечает. Бардыгына имам жооп берет. Анын кырааты барыбыз кунт коюу угайлы. Хафизу ала салават ва салатул вуста ва куму лиллахи канитин. Алланын алдында тынч туруңуз, баш ийип туруңуз, унчукпай туруңуз. Албетте башка мазхабтарда бар. Алар мисалы окуйт. Бирок биздин алхамдулилlah Орто Азиядагы Ханафи мазхабка кармангандар алхамдулилlah имамдын кыраатына ыктыда кылып, бул да Курандан, хадистен бар. Так что окубай, аркасына ыктыда кылып, тынч кунт коюп угуп отурабыз. Деңиз жаныбарлардан кайсы жаныбарды жесе болот? Мисалы, осьминог, креветка, ракушка жана башка ушул сыяктуу. Бизде деңиз жаныбарларынан балык гана атам. Мейли ал кит болобу, мейлиби? Мейли ал акула болобу, балык эле болсо болду. А мына осьминогдор балык эмес. Макул деңиз жаныбар, деңиздеги морепродукталар бар да, толтура да.
креветкалар бар, башкалары бар. Андай отырган болсо, деңиз жыландары, деңиз ташбакалары деле бар, суу ташбакаларчы, суу жыландары бар, суу бакалары бар даже. Bizde gebirli mazhablarda бар жесе болот деген, бирок bizde балык эле туугандар. Ошон үчүн иншалла балыктын түрлөрүн жей бериңиздер, калганын кое туруңуздар. Айрым печенье шоколаддардын курамында уйдун эти бар экенин жесек болобу? Печеньелерде да уйдун этин кошобулар да? Этияттан өлө туруңуздар, мындай болсо. Мындайда күмөндүү нерсени таштамайынча такыбалыктын акыйкатына жетпейсиз дейт. Күмөндүү нерсени таштап коюңуз. Иншалла, Кудай кааласа, Алла Таалам адалдан рызкы берет. Мындай тем более бул жакта неме болуп аткандан, кайсыл мамлекетте, кайсыл жерде уй, кой, чочкон эти аралаш боло турган болсо, ага мындай анчалык маани бербей турган болсо, этти сөзсүз аныкташ керек. Анын эт аралашканды билбегениңизден кийин жебей эле койгон жакшы. Арам нерсени жеп алган болсо, дуасы кабыл болбойт дейт. Дуа кабыл болуш үчүн эмне кылыш керек? Арам нерсени жебей эле коюш керек. Арамдан жегенди, о Меккедеги Каабадагы ушу пардасын кармап, жалдырап, ыйлаганда дагы ага айтылат экен. Жегениң арам болсо, мингениң арам болсо, кийимгениң арам болсо, каяктан дуа сеники кабыл болсун дейт. Ошон үчүн туугандар, иншалла бул алкын маселеси тамаша эмес. Кийде ушуга чейин болуп калса, жанат болбоңуз. Чын жүрөктөн тооба кылып коюңуз. Алла кечиргин, будан кийин кайталабайм деп. Буюрса иншалла буну бардыгы оңолуп тазаланып кетет. Сизди көргөнүңүзгө аябай кубанычтабыз. Рахмат. Аялым жакында төрөйт, жеңил төрөсүнө дуа кылып койсоңуз, кыз деп жатышат, ысым коюп бериңизчи сураныч. Алла Таалам жеңил кылсын, өзү жардам берсин. Энеге дагы, ушу түйүлдүк балага дагы Алла Таалам ден соолук берсин. Аллахым жеңил кылсын. Кыз бала болсо, пайгамбарыбыздын кызы, бейиштеги аялдардын канышасы, Хасан Хусейн радыйаллаху анхуманын энеси Фатима радыйаллаху анха. Фатима деп коюңуз. Биз түшкү тамакты заводдон жейбиз. Ал жерде бир казанда баарына тамак жасайт. Чочкон этин берген учурда жебейбиз. Калган учурда ошол казанда жасалган тамактарды жесек болобу? Арам болуп калбайбы? Казан эгерде 3 жолу жуулуп, катараң деп коет бизде. Тазаланган болсо жесе боло берет ошо казанга бышырып элечи. Бирок ошо бир казанга тамак бышырып, аны алып кетип, анан беркиники салып, аны жасай берсе, анда болбой калат. Казанды жууш керек бул. Ат-тахиятта отурганда сөөмөйдү көтөрүүнүн сообу көбүрөөкпү же көтөрбөй түз эле турганы сооптуу? Анткени башка устаздан уккан элем. Ханафи мазхабта сөөмөйдү көтөрүүдөгү маселе жөн эле көтөрбөй койгон күчтүү. Анан деп айткан болчу. Рахмат. Алла разы болсун. Намаздан суроо берип калыңыздар да айтып коеюн, талаштуу маселе. Өзү мурунку муунда талашы жок эле, кийинки муунда талаш болуп калган. Пайгамбарыбыздан келейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ат-тахиятта сөөмөйдү көтөргөн. Устаз, суу жандыктары кайсыл түрүн жесе болот айттык. Даватка каршы адамдын аркасында уюса болобу? Эми мүмкүн ал түшүнбөстүктөн каршы чыгып аткандар. Мусулман болсо окуса боло берет. Мейли, кээ бирлери түшүнбөстүктөн же жеке таарынычтан каршы чыгат. А болбосо чыныгы эле бардык пайгамбарлардын ишине ким каршы чыксын? Кудай сактасын ал. Бардык пайгамбарлар бир жалгыз Аллага чакыруу даватын кандай каршы? Түшүнбөстүктөн же жеке таарынычтан болот. Ага иншалла кыжалат болбойт. Мусулман эмес адам уй, кой сойсо этин жесе болобу? Болбойт. Мусулман эмес адам даже бисмилля Аллаху акбар деп сойсо деле адал болбойт. Жүрөгүндө иман жок анда. Тил менен айтып койгон менен болбойт да. Мусулман адам бисмилля Аллаху акбар деп сойсун, ошол болот. Устаз, өзүңүздүн жашаган шаарыңдан башка шаарга убактылуу иштегени барганда канча километрден кийин касыр намазын окуса болот? Караңыздар, сиздерде Кореяда турасыздар, 90 километр. 90 километрден ашыкча бара турган болсоңуз, уже ал жактан уже касыр.
Бул дегени сиздер мына азыр Каным дейм, не деген шаар? Канымды бу. Вот ушул жерде 90 километр ары ишке кетип атсаңыз, же сапарга кетип атсаңыз, айырмасы жок. Ниетиңиз ошо 90 километрден ары да. Анда ошо Канымды шаарынан чыгаар замат сизге касыр башталат. 4 рекеттүүлөр 2 рекетке өтүшөт. Барып кайтып келгенге чейин. Так, эми ошо экинчи шаарга барып туруп, эгерде сиз 3 күндүк ишиңиз бар, 5 күндүк, 1 жумалык, 10 күндүк ишиңиз бар, касыр окуй бересиз. 15 күнгө чейин. 15 күн эгерде сизде ниетиңиз болсо 15 күн каласыз, барар замат толук окуйсуз. Түшүнүктүбү? 14 күндөн кийин кайтам десеңиз, касыр окуй бересиз. Жок, 15 күн калам, 16, 17, 15 күндөн ары калам десеңиз, барар замат сиз муким, толук окуучу болосуз. Биз мусафир болуп иштеп жүрөбүз. Жума намазды бизге кандай болот? Сөзсүз окушубуз керекпи? Окубай калсак күнөөкөр болбойбузбу? Мусафирларга жума парыз эмес. Бирок токтоңуз, сиз 5 жылдан бери бу жерде жүрөсүз го? Каякта мусафирсиз? 15 күнгө чейинкини мусафир дейт. 15 күндөн жогору бул жерде турсаңыз, Кореяда, мусафир эмессиз. Сиз уже мусафир эмессиз, сиз муким. Болду, сиз жергиликтүүсүз. Сизге жума намаз парыз. Албетте эми жума намазды каерде биринчи караңыз, шарт барбы жокпу? Кээ бир жерлерде жуманы шарт жок. Жума шарты болсо окулат, болбойбу? Пешим эле окуй бересиз, кыжалат болбой. Бирок мечитте машан бүгүн мисалы жума окудук. Мына сиздердин канындыбы, эмне дейт? Ушул жерде алхамдулилlah жума окудук. Бу жерде бар экен уже шарт. Мүмкүнчүлүк болуп туруп, анан кийин үзүрү жок, оорусу жок, мүмкүнчүлүк бар. 3 жума катар барбай койсо чатагы. Мунафык болуп калат да. Кудайым сактасын. Аракет кылыш керек барып окуганга. Жуманы шарт табылбаган жерлерде пешим окуй бересиз, кыжалат болбоңуз. Мага Алла жакшы көргөн 3 амалды айтыңыз. Дүйнө ахиретиме пайда бере турган ошол амалды жасап жүрөйүн. Маша. Алла Таалага зикир кылыңыз, дайым Алланы эстеп жүрүңүз. Алла Таалага шүгүр кылыңыз. Алла Тааладан кечирим сурап туруңуз. Боюнда бар аял эркек гинекологко көрүнсө болобу, аял киши жок болсо, аргасыз болсо кой мейли. Бирок мүмкүнчүлүк болуп турса, эркек эркекке көрүнсүн, аял аялга көрүнсүн. Өзгөчө гинеколог маселесинде аял киши аялга көрүнүш керек. Эгерде таптакыр кээде даже төрөттөрдө аялдары төрөтөт. Эгерде кокустан Кудай сактасын, операция же болсо кыйын, ошондой оор өлүм менен жашоонун ортосундагы эркектин аралашмайынча болбой турган маселе болуп калса, анда бул шарияттагы истисна исключение берет. Жөндөн эле болбойт турганда. Бул жакта аялдардын эмелери көп эле болсо керек, мындай гинекологдор. Сураштырыңыздар да. Так, Аллахум амин, 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 амин. Биз сапарда көп болобуз. Чогуу иштеген балдардын 9 адам намаз окуйбуз. Арасынан мен эле бир аз арабча тамга таанып имамчылык кылам. Мени сапарда өзгөчө көп болом. Башка шаарларда жүрүп келем. Жумуш ушундай. Машина айдаган себептен жагдай ушундай. Бизден балдар 2 бөлөк. Шаарда иштешет, үйүбүздө 3 бөлөк. Не деген 3 бөлөк шаарда? Шаарда жүргөн шаарларында толук окушат. Мен барганда имамчылык өт дешет. Мындай айтгандар. Бул проблема оңой эле. Арада эң кимиси жакшыраак билсе ошол имамга өтөт да. Макулбу? Сиз эгерде мусафир болсоңуз, аркаңызда алар окусун. Салам бергениңизден кийин туруп 2 рекетти толуктап алышат. Ошонун жол жобосун үйрөтөйлү. Мусулман адам өзүнүн намазын өзү үйрөнүш керек да. Мусафирдин аркасында окуп калсам кандай окуйм, имам болуп калсам кандай окуйм, мусулман адам өзү үйрөнүш керек. Дамыралар бар экен, карлар бар экен, азыр интернет таласы өтө жакын. Сурап бериңиздер, айтабыз, үйрөнүп, кичине кандай эле дүйнөгө убакыт берип атасыңар? Ошондой эле динге дагы бир жарым саат, 1 саат убакыт берип коюңуз, бардын үйрөнүп аласыз, проблема жок.
Сапарда жүрсеңіз ештеңе емес. Bir сапар, bir шаардан экинчи шаар тияк бияка кайсы жакка кетсеңиз деле касыр окуп жүрө бересиз. Үйүңүзгө келгенде толук окуйсуз.